Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине берген кезектеги чакан маегинде акыркы окуяларга байланыштуу комментарий берди. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. 20дан ашык активисттер, саясатчылар камакка алынып жатат. Арасында өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун талапкерлери бар экен. Алар акыркы убакта Кемпир-Абад суу сактагычына байланыштуу маселени көтөрүп жүрүшкөнү белгилүү. Кармалгандардын массалык митингдерди уюштуруу, ар кандай окуяларга чыгуу пландары тууралуу аудио жазуулары интернетке тарады. Бирок күч түзүмдөрүнүн акыркы аракеттерине, башкача айтканда тинтүүгө, камакка алууга жеткирбей эле үй камагына чыгарып коюп, диалогко барып, ийри отуруп түз кеңешүүгө болбойт беле? 2 жылдан бери баары менен ийри отуруп түз кеңешип келе жатам. Быйыл жазда иш бөлмөмө 10дон ашуун бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүн кабыл алып, 3 саат бою пикир алыштым. Суроолоруна толук жооп бердим. Жакшы иштер жасалып жаткан экен, деп ынангандай эле болуп кетишкен. Кемпир-Абад маселеси азыркыдай коомчулукка кеңири чыга электе эле бир катар депутаттарды, анын ичинде Адахан Мадумаровду да өкмөт үйүнө чакырып, аталган маселени ийне-жибине чейин түшүндүрүп бергем. Жарым жыл мурда өз үйүмө конокко чакырып, Адахан мырза, Кыргызстан бирөө эле, ынтымакташалы, мага колуңардан келген жардамды бергиле, жеңилимди жерден, оорумду колдон алып бергиле, дегем. Айтылган ойлорго муюп, ынангандай болуп, 2 саат олтуруп, достошуп кетти эле. Бир апта өтүп өтпөй, кайра эле кыйкырып чыкты. Кыскасы, менден кеткен жок. Баары менен диалогко барып атам. Өзгөнгө барып, эл менен жолугуп келдим. Баткенден баштап Чаткал, Ала-Буккага чейин жергиликтүү тургундардан 300дөй киши Бишкекке алдырып, өкмөт үйүндө баарлаштым. Кемпир-Абадта курултай уюштургандардын баардыгын бөлүп жарбай чакырдым. 7 саат тынбай сүйлөштүк, диалог кылдык. Түшүнүп эле кеткендей болушат. Анан мындай чыгып эле түз кетип жаткан иштерди бурмалаганга өтүп жатышпайбы? Того тер жерин айтсам, буларды Кемпир-Абад маселеси деле кызыктырбайт. Ал жөн эле шылтоо экен. Эптеп бир нерсе болуп кетсе, кайрадан бийликтин бир жерине илинип калсам дегендер. Камалгандардын көпчүлүгү менен да жекеме-жеке диалог кылгам. Баары эле кызмат сурашат. Мамлекеттик кызмат чою бергидей резина эмес да, баарына жетпейт экен. Ар кандай кызмат орундарын ачып, баарына кызмат жеткирсең деле болот. Бирок мамлекеттин ар бир тыйыны менин мойнумда да. Кантип ысырап кылам? 7 миллион элдин алдында ар бир тыйын үчүн жооп беришим керек. Коркок болсом, балким мурдагыдай 2010-жылдагыдай кылып, пайда батасы жок министрликтерди ача коюп, мына сага министр бол, деп тынчытып койсом деле болмок. Бирок мен андайга барбайм. Анткени мен коркудай ууру кылган жокмун. Бийликте олтурганда ар бир жасаган ишимди 10 жылдан кийин болобу, же 100 жылдан кийин болобу, эл алкыш айткандай кылып жасап кетем. Кемпир-Абад жана чек ара маселелери боюнча да ошондой болот, буюрса. Убакыт керек. Көпчүлүк элдин ишеними болсо болду. Калганын мага койгула. Ал эми камалгандар боюнча мен кийлигише албайм. Укук коргоо органдары бар. Мамлекеттин, элдин коопсуздугун камсыз кылуу алардын түздөн түз милдети. Алар өз ишин так аткарып жатышат. Акыркы чегитти сот коет. Ошондон кийин гана мага кайрылышса, ырайым берип камактан чыгарууга укугум болот. Мыйзамдуу жолу ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде бул видеону көбүрөөк адам көрсүн десеңиз, каналга катталып, комментарий жазып коюңуз.